Атыңыз Нурлан болсо куттуктаймын, сиз нурдун ээсисиз. Нур дегени жарык, кыргыз тилинен которгондо нур, иман, акылмандык, берешендик деген маанилерди берсе, лан экинчи мүнөсү нурга толгон, нурлуу бол, нурга толгон жүрөк деген маанини күчөтөт, ошол маанини берет. Толук мааниси нурга бөлөнгөн, жарык жүздүү, жакшылыкты тараткан адам деген маанини билдирет. Пайдасы адамга тийгизген руханий таасири, жакшы энергияга ээ болушат нурлан аттуулар. Ак көңүл болушат, сабырдуу болушат, көбүнчө жетекчилик сапаты бар адамдар нурландар болушат. Адамдарга жылуулук беришет, ишеним берет, ыймандуу, акылдуу болушат. Психологиялык жактан дагы нур аты, негизи жарык бериш деген жарык маанидеги аттар өзүнө ишенимди, позитивди берет деп айтылат да, психологиялык жактан дагы. Байыркы араб биз мусулмандардан тараган түрк элдеринен дагы өзгөчө көп айтылган аттардын бири бул нурлан. Казак, кыргыз, өзбек, татар элдеринде кеңири колдонулган ат бул нурлан болуп эсептелет. Совет мезгилинде дагы кысым күчтүү болгон учурда дагы сакталган, азыркы күнгө дагы популярдуулугун жоготпогон ысымдардын бири бул нурлан болуп эсептелет. Нурлан жарыкты, иманды, жакшылыкты билдирген, тарыхы терең энергиясы күчтүү, эркек балага берилүүчү абдан маанилүү ысымдардын бири. И жакшы жарашат адамга, өзгөчө жарашат. Мүнөзүнө таасири. Нурлан аттуу адамдар көбүнчө максатка умтулган, эмгекчил, чыдамкай, адилеттүүлүктү сүйгөн, үй бүлөгө бекем, жоопкерчиликтүү, достор менен ишенимдүү болушат, ишенимге аракет кылышат. Атымдан дайым баягы менен дагы банкта иштеген Нурлан досум бар, бир чоңураак иште иштеген Нурлан досум бар, товар сатып иштеген бир Нурлан деген досум бар, укам бар, ука болуп калат. Ушундай Нурлан тааныштарым өтө көп. Өзгөчө нур көп жерде келет да, нур негизи көп маанилерди берет. Нурлан аты ат коюудан мурда дагы ата-энелер бир үмүт кылат да, балам мындай болсун, андай болсун деп. Жарык берсин деп ат коюш бул өзгөчө да. Жашоосу жарык болсун деп, жолу ачык болсун деп, акылдуу, ыймандуу, өзүн эле эмес, элдин баласы болсун деп, элге пайдасы тийген адам болсун деп, ат коюшат экен. Бир окуя эсиме түштү да, окуяны кошуп айтып коеюн. Окуя бар. Карга, келемиш, крыса деп коебуз, И бугу, анан ташбака. 4 дос токойдо жашайт экен да. Жашашып, эми бугу кийик кичине басып чуркаганына байланыштуу токойдун ичинде жашайт, ташбака ошол эле жакыныраак жерде жашайт. Ташбакага жакыныраак жерде ар дайым чогулушуп отуруп турат экен. Биз достор менен чайканада ар жума отурабызго, ошол сыяктуу отуруп турат экен. Сүйлөшүшөт экен, токойдогу жаңылыктардан сүйлөшүшөт экен. Ошондо отурушуп күндөрдөн бир күн жолуга турган жерге кийик келбейт экен да. Карга кыжаалат болуп, сарсанаа болуп, неге келбеди бул деп, басман учуп карайын деп, карап, токойдун ичинен карап, газетка кылып ижет этип караса, уучулардын торуна илинип калыптыр. Келип досторуна барып, жардам бербесек болбой, уучулар келип калса алып кетет аны деп айтат экен. Булар эч нерседен кайтпастан аны чыгаруу үчүн келишет. Планды түзүшөт, жогору жактан карга, асманды карап, уучуларды карап тура турган болот. Келемиш келип капты теше турган болот, акул качып чыга турган болот. Ташбакага жардамчы болот, Ошондой планды түзүп алып келишип, план боюнча бардык нерсе кетип, акул баягы кийик бошонот, эркин болот. Мешокту бошоткон келемиш асманды караса, карга кыйкырышты баштайт. Качкыла, уучулар келип атат деп. Уучулар келип атат деди, ар ким качышты баштады. Уучу бирок келген учурда ташбака жай кыймылдаганына байланыштуу кача албай калды. Бардыгы качышты, ташбака кача албай. Эми жоктон көрө жогору торго жок дегенде ошо түшүп турду деп, ошо менен ырскындап ташбаканы салып алып кетип атыптыр да. Эми булар качкандан кийин дагы качып кетиштиби? Жок. Достук кыйын күндө билинет, жеңил күндө эмес. Толуп ташкан күнүңдө достор көп, кыйынчыл күнүңдө ким бар? Камалып кеткениңде ким бар? Ооруп калганыңда ким бар? Аялың таштап кетет, жерде да калса. Аял болсоң эриң таштап кетет, ооруп калсаң туурабы? Өтө кыйын тема.
Булар кеңешип муга эми өзгөчө план түзүштү да. Досубуз үчүн барабыз деди. Керек болсо биз да кошулуп өлөбүз деди да. Кийик жарадар болмуш болуп план боюнча жарадар болмуш болуп жолго чыкмай болду. Келемиш келип мешокто теше турган болду. Ал эми карга эки жакты разведка кыла турган болду, карай турган болду. Ошол план боюнча келип кийик өзүнөн кетмиш болуп жыгылды. Баягы уучу мешогун кармап келип атып жатып чалажан болмуш болуп жаткан бугуну көрүп, кийикти көрүп сүйүнгөндөн эки жолу болдум деп сүйүнүп калып мешок жерге таштады дагы наркы кийикке карап чуркады. Келемиш келип акырын мешокду жыртты, ташбаканы алып чыгышты, карга келип ташбаканы көтөрдү, кийик болсо качып кетти. Өтө бат чуркайт. Уучу келип караса мешокто ташбака дагы жок, кийик дагы жок, эки жаксыз эч нерсесиз калды да. Бирок булар достукту дагы бир жолу тасыктап коюшту да. Достук бардык нерседен жогору турарын дагы бир жолу тасыктап коюшту. Бул бир жомок сыяктуу окуя болушу мүмкүн сизге, туурабы? Бирок жаныбарлардан дагы мисал алабыз биз. Ар бир окуяда бир сабак бар да, сабак маанилүү, окуя маанилүү эмес. Биз досторубузга кандайбыз? Бүгүн атыбыз Нурлан, бүгүн атыбыз Каныбек, бүгүн атыбыз Жаныбек, бүгүн атыбыз Таштемир. Ар кандай, бирок атыбызга ылайыктуу боло атабызбы? Таштай темир болуп туруп берип атабызбы достукта? Нурдай жарык болуп берип атабызбы достук маселесинде? Подружкалар айжамалсын мисалы үчүн. Жамалыңды ай чыкканда эле көрсөтпөй, ай караңгы болуп, айдын түндүн 15 караңгы болуп, ай жоголуп кеткен учурда дагы бир жарыгын чач. Жалаң жарык күндө эле чача бербей, туурабы? Мисалы үчүн. Айтайын дегеним, ошо кыскамыз окуядан достук маселеси бүгүн аксап аткан учуру кимди карасаң телевидение ачып алып артисти дагы кимиси болбосун мен достугун аксадым, досум жаман, досум жок, мен болуп кеткен адаммын, болуп кеткен адамдар да дос болбойт экен, андай мындай деп ар нерсени сүйлөп аткан адамдарды көрөсүң да. Болмуштан сурасаң, болмушта ишеничтүү досу жок да. Ишеничтүү дос болуш үчүн ишеничтүү дос болуп беребизиң биринчи. Биринчи бол, анан кийин андан күт. Көп бардыгы күтүп отурат бүгүн, ана мындай кылыш керек эле, мага дос болот эле. Биринчи дос бол ошондой, анан күт. Кандай достук кааласаң, ошондой дос бол биринчи, сөздүн кыскасы ушу.